Кутмандуу кушубактарыңыздар менен дагы бир жолу Көл таңы программасы түз эфирде уланууда. Жогоруда эскертип кеткендей эле бүгүн биз бизнес тууралуу сөз кылуудабыз. Тактагыраак айтканда, Кыргызстанда кандай бизнестер өнүгүп келе жатат, анын ичинде төө куш бизнес дагы бар десек болот. Мынакей жогоруда биздин студиябыздын мейманы айтып берген боюнча төө куштардын өзгөчөлүгүнө да токтоло кеттик. Кененирээк дагы Венера эже айтып берсин, ушул бизнести баштоого кандай аракеттер, аракеттерди кылууга болот. Деги эле бизнес баштоо боюнча дагы Венера эже бизде алдыда көп сонун кеңештерди да сиздерге бермекчи. Андыктан бизден алыстабыздар. Дагы бир жолу мейман менен тааныштыра кетейин. Венера Сейдинова, Үч Кайнар айылынын тургуну, фермери. Куш келипсиз, саламатсызбы студиябызга? Куш келдик. Саламатсыздарбы? Мынакей ошо алыстан бери келип, бизге сонун маанайда келип отурасыз. Ушул бизнести баштаганыңыздарга дагы 2 жылдын жүзү болуп калган экен. Анан ушундан баштасак, кандай болуп баштап калдыңыз? Деги эле төө куш багууда бул өзгөчө стимул болсо керек, баарына мен дагы ушунчалык бул канаттоону жакшы көрөм, мындай өзгөчө канаттуу болот эмеспи? Өзгөчө канаттуу. Биз эми айыл жеринде турабыз, Ак Суу районунун Үч Кайнар айылында турабыз. Үй бүлөбүз чоң үй бүлө, ата-энебиз менен, бала чакабыз, тууган уруктарыбыз менен, анан эл катары эле мал чарбасында, жер иштетүүдө алектенип келебиз биз. Анан ага кошумча 2 жыл мурда ошо төө куш алып келдик айылыбызга. Ак Суу району боюнча биринчи эмес, ошо экинчилерден болуп алып келдик го. Негизи Үч Кайнарга биринчи болуп келди. Мунун киреше багыты жакшы деп уктук. Биз ар кандай маалыматтарды топтоп мурда бизде болбогондуктан киреше киргизчү жактар бар экен деп аныктап алып алып келдик. Ага чейин 5 жыл мурда бизде бир Караколдо чоң ярмарка болгон мал чарбасы боюнча. Ошондо чүйдөн алып келинген бир страусту көргөнбүз да. Анан ушунчалык сулуу, башкача жаныбар экени билинип, кызыккам да, аябай кызыккам. Тегеренип, жеңил машинанын прицелине салып алып келишкен экен, байлап анан. Башка эчтекеге кызыкпай эле ошол страуска аябай кызыктым да, тегеренип, буламы келип карап коем, уламы келип карап, ушинтип атынан бир канатын эметип алдык, үзүп алдым. Анан ээси кайтарат жолобогула, тийбегиле, үзбөгүлө, анан болбой эле алдык. Анан жөн эле үлпүлдейт, канатын ушундай кооз, назик, нежный экендиги сонун жөн эле бир өзүнө тартат да адамды. Анан ошо менен бир жүрөгүмдө эле ушу бир кызыгуу болуп жүрдү. Анан 2 жыл мурда үй бүлө жолдошум, балдарым болуп кеңешип, анан ушул страустун кирешелүү чарба экендиги жөнүндө да маалыматтарды алып жүрүп, анан албайлыкпы деп анан улум студент Бишкекте болчу ал убакта. Анан ошол аябай изилдеди, тияктан сураштырып, каяктан алсак болот экен, алып келүү жолдору кандай экен, кандай кыйынчылыктары бар экен, кандай кирешелери бар экен жөнүндө аныктап отуруп, анан 21-жылы май айынын аягында сатып алып келдик. Бишкекте бар экен, Страус Кейжи деп ачылыптыр. Жана Абдижалил деген жигит алып келип жүрөт, ошо Өзбекстандан алып келет экен, көбүнчө түштүк жакта болот экен. Анан биздин климатка көнөбү, адаптациядан кандай өтөр экен деп баягы алганга чейин да коркуулар болду, алгандан кийин дагы коркуулар болуп атты, бирок абдан жакшы, башкача жандык болот экен Страус. Коробузга келип түшкөндө бир башкача сонун сезимдер да, кандай кылып каягынан эмнесинен кармайбыз, кармаганга да неудобный сыяктуу да, мындай багуу жагы кандай болор экен деп корктук биринчи. Ага келгенчекти орундайындадык. Ошонан спринтер менен алып келди балам 3 башты. Баасы болсо $1000 айланды. Желдетпей алып келиш керек деп ошо үстү жаак спринтер менен алып келишти. Корого түшүрдүк. Анан эле тегерен эле жанынан кетпейбиз, башка оокатка элек болбой эле ошо менен эле неметип аттык. Анан кандай десем, адамга бат көнөт экен, послушный болушат экен аябай. Анан эмне деп ат коебуз деп ат койдук келгенден кийин. Бул башка канаттуулардан өзгөчөлүгүн кандай десем, таза болот экен. Ашыкча үнү жок болот экен. Бир сурнай тарткан эле бир үнү бар, бир мындай кекиртеги жоон болуп келген сурнай тартат, жагымдуу да, ушунчалык жагымдуу анысы да. Анан иши кылып башкача жаныбар да, жакшы. Эң алгач 2 төө куш алып келгенсиз. Эң алгач 3 төө куш алып келдик. Биз сурамжылоо болгондо муну үй бүлө кылып алыш керек. 2 ургачу, 1 эркек кылып алсаңар ошо семья деп коет деп маалымат алдык.
ошо боюнча биринчи жөжөлөрүнө кызыгып жүргөнбүз. Бир эки үй бүлө кылып 6 башап келсекпи десек, булар тууп жетилгичекти кызыгууңар тарап кетет, чоң эле жакшы деп маалымат берди да, ошо Абдыжалил байке уулум айтыптыр. Анан ошо боюнча эле ошо чоңун 1 жаштыгын алып келдик. 1 жыл бактык, экинчи жылы былтыр 22 жылы тууп башташты. Туугандагы да бир башкача кубаныч тартуулады, жумурткалары чоң, башкача болот экен. Эң биринчи жумурткасын тартып көргөнүмдө 1 кг 130 грамм чыкты. Андан кийинкиси 1 кг 180 грамм ушундайдан болуп улам чоңоюп баштайт экен. Алган маалыматыбыз боюнча 1 кг 200 граммдан 2 килограммга чейин салмактуу болот деп айтылган да, ошондой болду. Ага эми 2 килограммга чейин жетерлик, бирок улам грамм кошулуп жүрүп турат экен. Быйыл тууп атышат, жакшы тууп атышат. Кандай жумасына тойбу же кандай тууп? Жумасына жакындап тойт экен. 6 күн, 7 күн. Мен интернеттен алган маалыматым боюнча ошол кууруп жей турганы өзүнчө, анан балапан чыгаруучу жумурткасы өзүнчө дейт да, ошол боюнча. Африкада неме болот деп айтылат экен. Энелик инстинкт менен өзүлөрү бөлөт экен да, энеси жөжө чыкчуусун алдына катып, жөжө чыкпачуусун сыртка чыгарып коет экен. Ушундай учурлар болдубу сиздерде? Жок, бизде эми эки эле баш тууп атат азыр. Андай чогултуп, немеде болсо, өзүнүн мекенинде болсо, кумга көмүшүп, чыкчу жөжөлөрдүн температурасын сактайт экен да. Бизде андай шарт жок да, кум жок. Биздин климат аяка туура келбейт. Анан 15 күн атасы басып, 15 күн энеси, ошентип алмак басып, экөө бири-бирин кайтарып, анан жөжө чыгарып алышат экен. Бизде болсо инкубатор жол менен эле чыгарышыбыз керек. Ушул 2 жыл аралыгында жөжө чыгара элексиздер, Жөжөгө кетирдик жумуртка. Кетирдик, буюрса басылып атат. Мо 2 жумадан кийин канчонон чыгат, канчонон чыкпайт өзүлөрүнүн аппараттары бар экен. Ошол боюнча маалымат беребиз деп сүйлөшүп атабыз. Тиги Бишкекте салат экен, жакшы инкубатордун немеси менен видеолорун жөнөттү. Жаңы салып аткандарын, жөжө чыгып аткандарын, багып аткандарын көрсөттү. Бу Тепке айылында бар бизде. Былтыр ошо кызыгуу менен барып көрүп келдик. Аякта 2 айлыктар бар болчу, 1 айлыктар, анан жаңы келген. Анын ал эженин айтуусу боюнча баласы ошо Өзбекстандан алып келет экен. Бияктан ошо инкубатордун яшиги алдык, бирок чыгара элекпиз деди. Ошо инкубатордон канча убакыт басып чыгарышат? 42 күндө чыгат экен. Жумуртканын немеси калың болот. Биз ошо былтыр келгенде биринчилерин туугандарыбыз менен оспейдик, балдарыбыз менен. Даамы кандай? Даамы жагымдуу. Жагымдуу, жеңил өңдөнөт. Тооктун жумурткасын өтө көп андай эме кылып кызыгуу менен жей албайсың го. Ооба, 1-2 жегенден кийин бул тогуштук аябай жагымдуу болот экен. Чакан сковородка менен жарымынан болот, бирди чексең эле. Куйултсаң куйла берет. Муну кантип чегебиз деп аябай биринчисинде калың да депчи. Ошентип атынан. Ошо улум чекти, сковородкага куруп бышырып жедик. Анан ошол сууга бышырганда 2 саатта бышат деп айтылат. 2 саатта. Мен ошол интернеттен жогоруда айта кеттим, 40 мүнөттө араң бышат деп да, ар кандай маалыматтар бар экен. Демек 2 саатка чейин. Сиздер тоголок бышырбай, кууруп жеп коюпсуздар, тоголок бышырган жокпуз. Пока союп бетин жейлекпиз азырынча. Жакшы. Негизи бул тогуштун бизнестеги өзгөчөлүгүнө да токтоло кетсеңиз. Бизнесте өзгөчөлүгү көбөйтүү жолу муну сурагандар аябай көп болот экен, кызыгуу артылып келатат да. Анан багуу шарты өтө жеңил болот экен. Беркинде биздин үйдөгү жаныбар уй баласы, кой баласына караганда түйшүгү абдан эле аз болот экен. Анан жеп ичкени дагы өтө экономдуу болот экен. Ашыкча жешпейт, ошо суусу, жеми, чакан чөбү күнүмдүк нормасын коюп койсоң, мындай беймаза болбой эле эки жакка кетип жумуштарыңды бүтүрүп кете берсең болот да. Кандай кам көрөсүздөр? Уйларды, койлорду болсо убакыт сааты менен жем-чөбүн салып туруш керек, анан андай эмес экен да. Анан койгон жемиңди да бир күндүк нормаңды сразу түгөтүп жеп салбайт, улам келип жеп турушат. Эс алышат. Эртең менен чыгарганда сонун жүгүрүп бийлеп беришет. Кыймыл аракеттери да жагымдуу да адамга. Биздики огород кенен, алмөрүк бар анан. Аларга да эч кандай зыян келтирбейт экен да, жөөлөп, сындырып, мөмөсүн түшүрүп салуу деген болбойт экен. Мөмөдөн неметип өтүшөт да, буйтап, мындай эңкейип өтүшкөндөрү ушундай жагымдуу, аябай акылдуу болушат экен. Анан келгенден кийин эле биз эмне кылдык?
Ат коелу эми буларга да эле тазынан. Бирөөсү кичинекей, анан шустрый, ургачтын бирөөсү. Анан бир адамга да жакын, ушундай да, назик. Анан мунун атын Назбике коелу деп Назбике койдук. Берки дагы бирөөсү бар, анысы болсо мындай койкоңдоп эме болуп турат да, высокомерный экен, билинип турат, аны Ханбике деп койдук атын. Анан эркегинин атын болсо Ийгилик деп койдук. Атынан чакырсаңыздар Ийгилик коштосун деп. Анан огород кенен өйдө төр жагына кетип калышат кээде. Анан баягы киши кара келип көргүсү келгендер болгондо, же болбосо тамагын берчү убак болуп калганда чакырам, чуркап келишет. Чуркап келишет, аттарын билишет. Атайын, демек көрүш үчүн дагы келип көрүп кеткендер Көрүш үчүн айылга келген коноктордун көбү кызыгуу менен ошо төгүш бар экен, ушул короодо дешип келип көрүшөт, көрсөк болобу дешип. Анан айыл почти көп эле көрүп кетишти, балдарын ичип алып келиндер келишет, төгүш көрүп кетеликпи деп суранышат. Балдар тегеректеп көрүшөт, огороддун жээктеринен келип алып. Башында биринчи жыл аябай кызык болуп, көп киши келип көрүп кетишти, айыл почти. Мектеп окуучулары келип экскурсия кылып бир көрүп кетишти. Ушул боюнча кандай оюңуздар бар? Дагы ушундай зоопарк сыяктуу ушундайларды уюштуруп, келечекте кандай пландарыңыздар бар? Кызыгуу уламдан улам бир идеялар келип арта берет экен. Мен эме сураштырып атам азыр. Тоос деп коебуз го бизде. Павлин. Каракол шаарынан чыгып атат. Буюрса жеткирсе, ошону алып келип, бир аз багып, анан өзгөчөлүктөр болсо дальше улантып багып көрсөкпү деген ойлор болуп атат. Анан жогоруда айтып кеттиңиз, өтө эле бөдөнөгө кызыгып жүрөм, шылып, анан балдарым да кызыгат. Канаттуулардан топтойлу деген оюңуздар бар экен да. Өзгөчө бир корого кире калган адамдар дагы, "Төгүшүңөр барбы?" деп аябай неметип кетишет, кызыгып, сүрөткө түшүшүп, сүрөткө тартып, туугандарына жиберишип, бир мындай мактаныч менен жакшы сезим калтырат өзүңө да. Адамдарга, мисалы үчүн көрүп келген адамдарга зыян алып келген учурлар болбойбу? Эч кандай адамдарга мындай агрессия көргөзүп тийишпейби? Баары бир жапайы жаныбар да булар. Аябай ишенип эле неметип, башында бир жыл почти өзү тоок менен мамиле кылгандай эле жаныбызда эле жүрчү. Тууганга чейин. Анан туугандан кийин бул эркеги агрессия көрсөтөт экен, жумурткасын коруйт экен, биз ошону байкадык да. Былтыр тууганда ошо жумурткасын алып койгондон кийин эмнегедир мындай жакындап, чокугусу келген өңдөнүп, тепкиси келген өңдөнгөнсүп, мындай кыймыл аракетинен байкап, ошентен сактанабыз. Балдарды киргизбейбиз, немеси тозулуу жери бекем болгон үчүн келип неметишет. Анан суусун, жемин берген убакта. Кандай жем жешет, тамактануусу боюнча да айта кетсеңиз. Дан өсүмдүктөрүнө басым кылабыз негизи. Арпа, буудай бизде өзүбүз өстүрүп неметебиз да, жинейбиз. Анан кукуруза. Основном ошо кукуруздан жакшы көрөт экен. Анан өзүлөрүнүн специальный корумдары бар, витаминдештирилген корумдары бар. Ошолордон аралаштырып беребиз. Мынакей төгүштү алып келгениңиздерге 2 жылдын жүзү болуп калган экен, анан ысыкта да, суукта дагы чогуу аларды багып карап келесиздер. Анан бул негизи Африкадан алынып келинген канаттуу болуп эсептелет эмеспи? Анан эң кызыктуусу бул биздин климатка дагы көнүп жашап биздин климатка көндү. Түштүк жакта көп болот деп айтылат экен. Анан биздин климатка кышкысында, жайкысындагы мындай эч кандай өзгөрүү, мындай өзүнө зыян келгендей өзгөрүүнү байкаган жокпуз. Жакшынакай эле жүрүштү. Жаңы келгенде ошо бир көзүнөн эме болгонсуп калды. Жашпы, чылпак аккансып, анан кадимки эле глазной мазь сыйпап койдум. Болду, андан башка эч кандай бир оорусун, ылаң эчтеке байкаган жокпуз. Атайын ветврачтын көзөмөлүнөн жүргүзүп андай учурлар болгон жок. Ошо анан мунун биз маалымат алдык, ооруп калса эмне кылып дарылайбыз, кандай болот деп сураштырсак, ошо айткан маалыматтарына караганда айран, свежий кылып айран уйтуп берип коюп турсаңар болот, болгондо ошо айрандай ичет. Анан келгенден кийин бердим, мен 1-2 жолу айран уйтуп бердим, бирок жөн эле. Профилактика болсун деп элечи, кандай ичет болду экен, кызыгуу боюнча эле берип көрдүм. Ичетпи? Анан ичип алышат экен. Эң сонун. Кукуруза ажыратып беребиз көбүнчө, арпа, буудай, шак кылып чылап коюп кээде ошондой кылып беребиз. Канча маал тамак бересиздер? Эртең мененкисин берем, 1 күндүк нормасын. Ошо менен кечке чейин. Анан чөп да жешет, Чөптү оттошот, жерден оттошот. Кышкысын болсо
кукурузный слез бастырабыз негизи. Ошонун жылуу таза жерлеринен алып келип салып койсоң ошону жеп алышат. Чөптүн тыпынын жеп алышат. Жогоруда ошол жумурткасын жеп көргөнүңүз жөнүндө айта кеттиңиз. Анан төгүштүн эти дагы өтө эле баалуу болуп эсептелип турбайбы, э? Этин жеп көрдүңүздөрбү? Кызыгып. Этин жеп көрө элекпиз. Жумурткасын болсо жеп көрдүк 2-3 жолу. Анан бастырып көбөйтүү максатында болгон үчүн баягы кечке жебей эле чогултуп ошо бастырганга. Атайын буйрутма берип жеп көрө элексиздер. Оюңуздарда барбы? Жок. Мен ойлоп атам, бул ушунчалык жакшы көрүп алып келгениңиздин аркасында бул сүйүү ошол жаныбарга жакшы көрөбүз да баарыбыз. Сойгонго да ара көрбөсөңүздөр керек. Азырынча эми көбөйтүп алсак деп пландап коебуз, буюрса көбөйтүп алсак анан чоңдорунан. Баягы жашын эметип туруш керек да баары. Жашоо убактысы бул артык 50-60 жыл болот, 60-70 жыл болот деп баргандай маалыматтар болот экен. Жакшы тууп баштаган убакта 60-70тен жумуртка сезон 1 жылда тууш керек деп айтылат экен. Анчалык ажет элекпиз баары. Бүгүнкү күндө ошол 2 жыл аралыгында жылына канча жумуртка тууду? Былтыр тууду бастыралык деп чогултуп атсак, бизге кеминдик бир байке группабыз бар. Төгүштөр баккандардын группасы. Анан кеминдик байке деп неме маалымат айтты бизге. 2 жашында балапан жакшы жетилбейт экен биздин климатта. Баг неме инкубаторго салып убара болбой деле койсок болчудай. 3 жашында бастырсак болот экен деген маалыматты алып алып анан былтыркыны бастырган жокпуз. Бишкекке продуктовый деп 1,5 миң сомдон суроо талап бар экен, ошого салып ийип аттык. Биз 3 штугун жедик, анан калгандарын ушу. Азыр сиздин төгүштарыңыз ийгилик, Ханбийке, анан Назбийке канча жаштагылар? Быйыл 3-кө толушту. Анан быйылкы жумурткаларын буюрса ошо Бишкекте бир жакшы инкубатор бар экен. Ошого салып жөнөтүп эметип атабыз да, улам чогултуп анан кетирип атабыз. Акыркы жолкуда 30-унда 6 штук кетирдим. Ага чейинкилер буюрса чыкса. Атайын өзүңүздөрдүн да кардарларыңыз болсо керек, э? Кардарлар болгондо сурагандар көп, кызыгуу көп, мындай алат элек, жөжөсү чыгып атабы, жумурткасын саткылачы дегендер болуп элетат. Анан жумурткасын деле пока сата элекпиз. Ошо Бишкекке эле продуктовый кылып кетирдик былтыр. Чыкпайт экен деген маалыматты алып, анан эгерде салганда акча каражатынан да расход, убакыттан дагы уттурат экенбиз да. Чыкпаган жөжөнү эмнеге салыш керек, анда кой эле туралы биздин климатта эми болбогондон кийин депчи. Жакшы экен. Ати кеминдик байке быйыл 35 жөжө чыгарып алдым деп маалымат айтты. 3 жаш болгондо 35 жөжө чыгарып. Ошондо 1 жылдык киреше кандай болот экен? 1 жылдык киреше былтыр кандай? Былтыр примерно бир 40 миң сомдой киреше киргизди. Неме? Жумурткасын жөнөтүп, акчасын салып атыштылар. Быйыл болсо чогултуп эле жөнөтүп атабыз. Эми жөжө чыкса анан ошо боюнча эсептешип алабыз. Эң сонун. Күз келатат, жөжөнү күздө санадычы. Ошо үчүн. Кирешеңиздер берекелүү болсун дейли. Анан жогоруда айтып кетпедиңизби, атайын төгүш баккандардын группасы бар деп, э? Анан канча адам ошол жакта бири-бириңиздер менен тажрыйба алмашуу максатында түзүлсө керек ал, группа? Нарындыктар көп алып кетип атат. Таластыктар алып кетип атат. Мында нарындык бир эжелер бар, 6 баш алып кетишкен. Жумгалдык бирөөлөр бар, 3 башы бар алардын. Акталада бар. Ысык көл областы боюнча. Ысык көл областы боюнча Тепкеде бар, анан бизде бар. Экеле. Анан ошол айлык туугандар, тууган урук, кошуна колоңдор кызыгып, биз дагы баксак деп кызыгуу көп болсо керек. Анан кандай кеңеш берет элеңиздер ошол? Багып көрсө болот эми. Жөжө келсе буюрса алат элек деп калышат, анан эми келсе анан көрөбүз деп убакыт көрсөтөт деген. Демек сиздерге башка сырттагы айылдар деле куда сөөк, туугандар, достор, тааныш адамдар сурагандар көп негизи. Кызганбайсыздарбы? Билбейм, эми жөжө келип, анан дагы киреше киргизчүдөй болсо, үй бүлөлүк шарт кандай болот, сатыш керек болсо сатабыз, көбөйтүш керек болсо көбөйтөбүз деген пландар болуп атат азыр. Алдыда көбөйтүү максаттабыз да, көбөйтүү максатта. Чоң максаттарыңыз бар экен. Мисалы үчүн жогоруда айткан идеяңыз да мага аябай жакты. Мен да ошону ойлоп кеттим да, отурупчу тоос алып келсекпи, бөнөнү алып келсекпи депчи. Бул да өзгөчө бир кызыгуу жарата турган канаттуулар. Павлинди таап койдум уже. Эркек ургачысы менен экен. Буюрса
Аха. Убак сааты келсе келип калар. Буюрса ал тоосторду дагы барып тартып кетип биздин студиябыздын көрөрмандарына көргөзөлү деген максаттар ишке ашсын дейли. Кийинки эфирден дагы ушул тоосттун өзгөчөлүктөрү боюнча, ал канаттынын өзгөчөлүктөрү боюнча дагы айтып бересиз деген ишеничтемин. Венера эжеке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алтында болгон убактыңызды бөлүп ушул бизнес баштайм деп аткандарга да бул жакшы кеңеш болду го деп ойлойм. Себеп дегенде кызыгуу көп да чындыгында айтчы анан. Кызыккандар көп. Жаштар аябай кызыгат экен. Анан бул кирешелүү. Эти болсо 3 жашында уже 100 килограммдан өйдө, 120 килограммга чейин. Эгерде эт багытында бага турган болсо да киреше киргизчү булакта булардын баасы 800 сомдон 1000 сомго чейин Бишкек шаарында сатылат экен. Ооба, жылкынын эти менен да жылкынын этине окшош деп айтылат экен. Инжик тукумдай даамданат, ошондой жакшы болот деп да айтылат экен. Анан биз азырынча жеп көрүлөбүз. Эң сонун сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирип, ишиңизге ийгиликтерди каалайлы. Рахмат. Төгүштарыңыз да кирешелүү, төгүштардын бири болсун дейли. Буюрса алдыга койгон иштериңер да, максаттарыңар дагы орундалсын. Сиздерге да рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун. Бул жерде куттуу студияда турабыз эми. Жакшы баардык жакшылыктарды каалайм. Аман болгула алтындар. Айтпаңыз келсин. Ардактуу замандаштар, бизде эң сонун маек орун алды. Венера Сейдинова эжекебиз 3 кайнар айынан бери келип, төгүштүн өзгөчөлүктөрү тууралуу айта кетти, бизнес тууралуу дагы эң сонун кеңештерди бере кетти. Андыктан биз эжекебизге, Венера эжекебизге ийгилик каалайлы дагы программабызды улантабыз. Ардактуу замандаштар, кичинекей бөбөк тайларыбызда мультфильм күтүп калышса керек. Анда кезекти мультфильмге берели.